Нияз Сарыев, Чубак Ажы устазыбыздын сөзү элибизге канчалык деңгээлде жетти. Өмүрүн тазалыкка, тактыкка, ыймандуулукка, арам менен адалды ажыратууга, туура жолго арнаган аалымыбыздын өмүрү бекерге кетпесе экен. Же дагы деле акча үчүн, көпүрө үчүн, жол үчүн, трансформатор үчүн 5 жылыбызды садака чабабызбы? Элибизге ыйман берсин жараткан. Эльвира Сурабалдиева. Стресс болбогон нерви калыңдар аз болот. Айда алып берем, кыйратам дегендерге ишенсеңиз да, келечекте кимдин колуна тапшырамын деген суроону унутпаңыздар. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин депутаты Эльвира Сурабалдиева социалдык баракчасына жазып чыкты. Сиздерге жагынам деген сүрөттөр жүктөлө баштады. 4-09, 4-10. Сабыр кылып, бизге чыдап туруңуздарчы, достор. Айда алып берем, кыйратам дегендерге ишенсеңиз да, келечекте кимдин колуна тапшырамын деген суроону унутпаңыздар. Ортодо кандидаттар жамандалып, кыйналгандары арманын айтып, даттанабыз. Иши кылып стресс болбогон, нерви калыңдары аз болот, деп билдирди Сурабалдиева. Булак факт чекит кейжи. Нуржигит Кадырбеков. Душман менен кесилишпе, досуң менен эзилишпе. Бийик даражага барыш үчүн эң төмөн ишке баргандар бар. Сен антпе. Добуш сатып аласың, кадыр баркты сатып ала албайсың. Чет өлкөдө кыйналып иштеп, өлкөм оңолсо экен деп дуа кылып жүргөн мекендештерибиз бар. Бирок биз бул жакта отуруп алып добуш сатып жүрөбүз. Кыздын намысы элдин намысы. Жигиттер намустуу болсо, кыздар намустуу болот. Адамга таянба, бир күн өтүп кетет. Дубалга таянба, бир урап калат. Чынарга таянба, бир күн чирип калат. Ошон үчүн бир гана Аллахка таян, ал түбөлүк. Жүрөгүбүздө ыйман нуру өчпөсүн. Исхак Масалиев. Сендей арам жүрбөгөнүмө Кудайга шүгүр. Турсунбай Бакер уулу Исхак Масалиевке жооп берди. Ал өзүнүн Facebook баракчасы аркылуу жооп калтырган. Анын кайрылуусунда Масалиев Исхак, сен менин сөздөрүмдү калп, анын жүрүм турумун баары билет депсиң. Ооба, никеленген аялдарым менен жашаганымды баары билет. Бирок сендей арам жүрбөгөнүмө Кудайга шүгүр, деп жооп берген. Булак 7 ТВ чекит кейжи. Бекешев. Партиялардын үгүтчүлөрүнө паспорттагы маалыматтарды бербегиле. Парламент депутаты Дастан Бекешев жарандарды шайлоо үгүтү жүрүп жатканда паспорттагы маалыматтарды бербөөгө чакырды. Депутаттын айтымында өлкөдө шайлоо алдында партиялардын үгүтчүлөрү жарандардын паспорттарын чогултушу кеңири жайылган. Депутат азыр мындай иштерге мамлекеттик кызматкерлерде тартылып жатканын угуп жатат. Бекешев паспорттагы жеке маалыматтарды бөлүк адамдарга бейчеки берүү, ал жаранга кийин бир топ маселе жаратышы мүмкүн экенин эскертти. Партиялар ар кандай акчасын үгүтчүлөр аркылуу чыгаша кылышат. Ошондой эле ушундай паспортду алып, ал жаранга акчаны чыгышташат. Бул шайлоо маалында. Ал эми келечекте ал маалыматтар кимдин колуна түшөт? Балким ошол киши насыя алганга пайдаланат. Ал паспорт менен симка алып, туура эмес пайдаланат. Керек болсо өзүнүн нотариусун таап, ишкана ачып салыктан качат. Депутат Дастан Бекешев үгүт маалында жарандык коом мындай көрүнүштөргө катуу көзөмөл салышы керек экенин белгилейт. Булак Азаттык чекит.org. Курсан Асановдун жакындары аскердик прокуратурага суракка чакыртылды. Ички иштер министринин мурдагы орун басары генерал Курсан Асановдун жакындары аскер прокуратурасына суракка чакыртылды. Бул тууралуу Супер Чекит кейжи порталына жактоочу Таалайкүл Токтакунова билдирди. Жактоочунун айтымында чакыртуулар Асановдун Бүтүн Кыргызстан партиясынын талапкер экендиги маалым болгондон кийин башталган. Курсан Асанов шайлоого барары белгилүү болгондон кийин анын жакындарына чалуулар келе баштаган. Өздөрүнүн ИИМдин кызматкерлери деп тааныштырган адамдар генералдын туугандарын аскердик прокуратурага суракка келүүсүн айтышкан. Ар бир чалууда Асановдун жакындарына карата орой мамиле жасалган. Бирок алардын кайсы иш боюнча чакыртылып жатканы айтылган эмес. Сурак менин катышуумда гана болоорун билдим, дейт жактоочу. 13 августта Курсан Асанов милициянын кызыкчылыгын сатты деген жүйө менен министрдин орун басары кызматынан бошотулган. Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы министр Кашкар Жунушалиев Алмазбек Атамбаевди кармоо учурунда аны менен жалпысынан 3 жолу сүйлөшүү жүргүзгөнүн министр макул кылдырган соң гана ал ишке Курсан Асанов аралашканы тууралуу маалымат тараткан. Башкы прокуратура Курсан Асановдун иши боюнча кызматтык иликтөөнүн материалдары менен таанышып чыгып,
Ал материалдардын негизинде кызматтык кабалынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси боюнча кылмыш иши ачылган. Бул ак супер чекит KG. Кыргызстан жана Өзбекстан чек ара боюнча 2 протоколго кол коюшту. Кыргыз Республикасынын жана Өзбекстан Республикасынын Кыргыз-Өзбек мамлекеттик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча өкмөттүк делегацияларынын Ташкент шаарында өткөн сүйлөшүүлөрүнүн жыйынтыгы боюнча 2 протоколго кол коюлду. Тараптар узундугу 94,5 километр келген Кыргыз-Өзбек мамлекеттик чек арасынын долбоордук линиясынын өтүү чегин сүрөттөө долбоорун макулдашты жана бекитти. Ошондой эле макулдашылбаган 10 тилкенин бири макулдашылып жана бекитилди. Өкмөттүк делегациялардын биргелешкен кеңешмелери конструктивдүү жана достук маанайда өттү. Сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы боюнча 2 протоколго топографиялык жумушчу топтун жана мамлекеттик чек араны делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча өкмөттүк делегациялардын протоколуна кол коюлду. Тараптар коңшу элибизди тынчсыздандырган чек ара маселесин чечүү максатында жумушчу топтордун ишин активдештирүүнү макулдашты. Үстүбүздөгү жылдын соңуна дейин жумушчу жолугушуулардын графигинин планы бекитилди. Алар ай сайын өткөрүлмөкчү, деп белгиледи Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн аппарат жетекчисинин биринчи орун басары рангындагы Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн чек ара маселелери боюнча атайын өкүлү Назирбек Борубаев. Кыргыз Республикасынын өкмөттүк делегациясынын башчысы вице-премьер-министр Акрам Мадумаров өткөн сүйлөшүү процессинин жемиштүүлүгүн белгиледи. Ал белгилегендей мамлекеттик чек араны делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча иштер, ошондой эле чек ара маселелер жыйындысын чечүү Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн ишиндеги артыкчылыктуу багыттардан болуп саналат. Бул ак элдик чекит медиа. Кожобек Рыспаев жеп жутат эмес, депутат болгула. Жогорку кеңештин депутаты Кожобек Рыспаев шайлоого талапкер катары барбайт. Бул тууралуу ал өзү Фейсбуктагы баракчасына билдирди. Урматтуу кыргызстандыктар, мага байланыштуу акыркы сөздөр тууралуу маалымат берип коюуну чечтим. Келе жаткан шайлоого катышпоону туура көрүп, азыркы болуп жаткан окуялардын сыртында турам. Буга сүйүнгөндөр да бар, жакын айланамда кайгыргандар да бар. 10 жылдан ашык депутаттык кызматты аркалап, элдин түйшүгүн бирге тарттык. Бааны элим берет. Мен өзүмдүн эмгегимди, жетишкендиктеримди айтып, өзүмдү кынтыксыз адам катары таңуулагым келбейт. Элге моюн сунабыз, элден айланабыз. Бизге сын айтып, оңдоп түздөп туруу элге жарашат. Азыр шайлоого жаңы ысымдар, жаңы максаттар менен жаңы адамдар келе жатышат. Ийгилик силерге. Элдин мактоосунда болгон депутат болгула, болбосо жолобогула. Депутаттык мөөнөттө мени ээрчиген кара пиар, ыплас сөздөргө туруштук берип түшүнүү менен кабыл алдым. Бурмаланып кеткен маалыматтарга көбүртүп жабыртып айткан адамдарга өзүмдүн чындыгымды айтып келдим. Дагы да чындыкты айтам. Элита, япониялык Тамики чеккич, көп медаль алган Жуков сыяктуу кара пиар компаниялар мага карата ачык эле жүрүп жатты. Буларды азыр да кайталашат, дагы да жарыялашат. Мынча кызыктуу талкууларды көрүп кээде күлкүм келет. Айрым адамдардын фантазиясы абдан катуу иштейт экен. Чыгармачылыгыңарга таазим. Бирок мунун баарын менин жакындарым калп экенин билет. Түпкү чыныгы маңызы кандай болгонун билет. Айрым адамдар үчүн бул катуу эле тиет. Мейли, мен азыркы тапта эс алуудамын. Себеби пандемия менин да ден соолугумду, жакындарымды алсыратты. Биз да жашоо үчүн күрөштүк. Үй бүлөмө көңүл бурам. Көкүрөк күчүгүм уулумдун турмуштун даңгыр жолуна узаталы деп турабыз. Эми даана элдин ичинде чогуу кайнайбыз. Чыгармачылык, ишкерлик менен алектенем. Элге кызмат кылуу үчүн сөзсүз түрдө депутат болуунун кажети жок. Бирок камынып жаткандарга ийгилик. Жеп жутат эмес, депутат болуңуздар, деп жазган Кожобек Рыспаев. Булак коом чекит пресс. Кыргызстан партиясы кайрадан документтерди алып келди, бирок БШК кабыл алуудан баш тартты. 28 августта Кыргызстан партиясы сот чечиминен кийин парламенттик шайлоого катышуу үчүн кайрадан БШКга документтерин алып келди. Документтерди тапшыруу үчүн ыйгарым укуктуу өкүл Элвира Айбелдиева келди. БШКдан Кактус чекит медиага кабарлагандай, Кыргызстан партиясынын документтери кабыл алынбайт. Себеби Кыргыз Республикасынын президентин жана Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө
конституциялык мыйзамдын 45-беренесине ылайык көзөмөл даттануу берүү Борбордук шайлоо комиссиясына биринчи инстанциядагы соттун чечиминин аткарылышын токтото туруу укугун берет. Учурда биз кассациялык даттанууга документтерди даярдап жатабыз. Жогорку сот чечим чыгармайын БШК Кыргызстан партиясынын документтерин кабыл албайт деп билдиришти БШКдан. Булак элдик медиа чекиткейчи.